Ол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды айтпаган сөзүн айтты дейиштик. Чоң күнөөлөрдүн катарына кирет, урматтуу бир тууганым. Карап отурсаңыз, кээде YouTube'дан, Instagram болобу, Facebook'тан шумдуктай нерсени чыгарышат. Шумдуктай бир адамдын оюн бура турган, көңүлүн бура турган нерсени чыгарышат. Бул жаң эми намаз үйрөнүп аткан, эми Кудайды таанып аткан адамдардын баарын ой пикирин буруп, мээсине чабуул кылып, туура эмес пикирди салып таркатып аткан күнөөкөр биздин жаш жигиттерибизге, бир туугандарыбызга кайрылам. Таркатпаңчы суранычы. Мына ошол максат, ошол лайк басып коюштук, же болбосо подписацияны көбөйтүштүк эмес. Бул сиз билип атасызбы, динди өзгөртүрүп салып атасыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген аманатка кыянат кылып атасыз сиз. Бул аманат илим, бул пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи ва салламдан калган мурас, бул алымдарга тиешелүү сөз. Сиз алымдар айта турган нерсени, уламалар айта турган нерсени сизге айтыштыкты ким коюптур? Бунун сахихин сахихтей, хасаны хасандай, дайыфын дайыфтер, алсыз токумасын токумадай айтып жеткирип турган окуу борборлор бар, медреселер бар. Биздин чыган алымдарыбыз бар. Өз учурунда ар бир нерсени туурасын туурадай, туура эмесин туура эместей айттырып жеткизе турган биздин алымдарыбыз бар. Сен кимсиң? Бул туура эмес маалыматты шумдуктай бир айттырып, дегизип, адамдардын көңүлүн бургузуштан алыс болгула бир тууган. Бул чоң күнөө. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын бетине кандай карашты билесиңби? Бетине кандай карайсың? Пайгамбарыбыз айтпаган сөздү айтты дейиштик менен бетине кандай карайсың? Бүгүн тапкан 2 сом акчаң келет, кандай кеткенин өзүң да билбейсиң. Жыргал жашоо, ооруп сыркоо менен кетип калганын өзүң да билбейсиң. Бир келген маалыматты тастыктабай туруп, илимдүү, билимдүү, шариятты түшүндүрүп айтып деп аткан бир устаздардан, алымдардан сурабай туруп, өзүңүз билгендик кылып, чыгарып тарката бербеңиз. Өзгөнү да адаштырып, өзүңүз да адашып жүрбөңүз, бир тууганым. Келиң андан көрө Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан сөздөрдү эмне дейбиз? Ал хадис деген болот. Хадис деген эмне деген? Хадис кандай болуп алынат? Хадисти кантип үйрөнөбүз? Анын риваятчылары кандай болот? Анын риджал кишилери кандай болот? Хадисти жеткирип келген кишилердин абалы кандай болгон? Бул өзүнчө чоң бир илим. Андан көрө ошого жол алыңыз. Ошого жол алың бир тууган. Илим алууга жол алың. Аллах субхану ва таала ушундай бир сиздин бейишке барар жолуңузду жеңил кылсын. Пайгамбарыбыз айткан: "Мен салака тарикан ялтамису фихи илман." Ким ушундай бир жолго чыкса, илим алуу максатында чыкса, сахалаллаху лаху бихи тарикан илал жанна. Анын бейишке барар жолун Кудай Таалам жеңилдетип коет деген. Мына ошол жеңил жолго, бейишке барар жолдун жеңилине түшүңүз. Жеңилине түшүңүз. Аллах субхана таала балким сизге ушул хадис илимин үйрөткөндөн кийин сахих кандай экендигин, дайыф хадис кандай экендигин, хасан хадис кандай экендигин, токума хадис кандай экендигин вакты сааты келгенде чоңоюп калгандан кийин анан интернетке жая берсеңиз макул анда. Келиң урматтуу тууганым. Үйрөнүп үйрөтүүчүлөрдөн болойлу. Көп сүйлөгөндөн караганда көп угуучулардан болойлу. Аллах Таала баарыбыздан разы болуп, баарыбызды разы кылсын. Мына ошондой чоң күнөөлөрдөн арылып, жакшылык иштерде баарыбызга жанаша болойлу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.